Азыр болсо алдыда финалдык беттеш. Финалда журналисттер менен дарыгерлер таймашат. Кыл чайнашкан беттешти бир нече мүнөттөн кийин көрөбүз. ЛТР телеканалы Facebook'ta, YouTube'da төз көрсөтүүсүн сиздер үчүн сунуштоодо. Потому что будет самое интересное все впереди. Нас ожидает финал. Мына урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, футзал сүйүүчүлөрү, жалпы спорт сүйүүчүлөр, ЛТР мамлекеттик телеканалында, YouTube каналында, Facebook'ta түз эфирде келечек кичи футбол боюнча жаштар турниринин финалы. Кыл чайнашкан таймаштардан суурулуп чыгып эки команда финалга жетти. Эми кубок үчүн, чемпиондук үчүн ат салышат. Дарыгерлер жана журналисттер командалары. Дарыгерлер кызыл кийим менен, журналисттер жашыл кийим. Жана мына ушул эки түстүн тиреши орун алат. Албетте бирөөсү кубок менен, бирөөсү экинчи орун менен. Демек бул беттешти жыйынтыктайт. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин уюштуруусунда өтүп жаткан керемет турнир, эстафеталык турнир, анткени ардагерлер ортосунда бир нече ай мурда ал орун алган болчу. Азыр командаларды тааныштырып баштайбыз. Алгач дарыгерлерден баштайбыз дейм. Улукбек Күлбаев 7-нчи номер менен медицина илиминин кандидаты, врач, хирург. Ошондой эле Шакиржан Абдрахманов, врач-гигиенист, ал 5-нчи номерде. Талайбек Ширалиев, врач, эндопротезист, ал 2-нчи катар саны менен. Нуржигит Калиев, врач, стоматолог, 12-нчи. Кайрадан пикир келишпестик бул жерде орун алып атат. Адилет Керимбеков менен Аркынсын ким экенин азыр аныктап албай атам. Эки калыс тең ортого барды. Бул финалдык таймаш, андыктан финалдык беттеште албетте мындай кермур айтышуулар болбой койбойт. Анткени жеңиштин куну албетте өтө жогору. Тааныштырып атканбыз оюнчуларды. Ошондо Нуржигит Калиев 12-нчи номерде болсо, 10-нчы номер менен Илимбек Жумабеков, ал аспирант. 4-нчы номерде Атабек Кудайбердиев. Врач-травматолог. 3-нчы номер менен Саматбек уулу, Азамат Саматбек уулу. Ал эми Бексултан Сатыбалдиев 11-нчи катар санында, Мирлан Кубанычбеков 9-нчы. Аскат Рысов, ал дарбазачы 1-нчи номерде, Элмирбек Кабылбеков 8-нчи катар сан менен. Жана Азамат Мурзабраимов 6-нчы номерде. Бул жакта стоматологдор бар, аспирант, травматолог, ошондой эле клиникалык координатор, врач, хирург, жана калса медициналык илимдин кандидаттары дагы бар. Ошентип дарыгерлер тармагындагы ар кайсы бөлүктүн, ар кайсы бөлүмдүн өкүлдөрү мына ошол оюн талаасында чогулуп журналисттерге каршы финалдык беттешке чыгып атат. Ал эми журналисттердин курамы мында дагы Кыргызстандын булуң бурчунан, Кыргызстандын ар кайсы беделдүү телеканалдарынан жана радио гезит сайттарынан келген өкүлдөр бар. Четинен тааныштырып баштайлы. Нурсултан Турузбеков, КТРК Спорт каналынын белгилүү баяндамачысы. Ал 2-нчи номерде Бакыт Табышев, НТСтин демек өкүлү, алып баруучу, баяндамачы. Ал 9-нчы номерде болсо, азыр бул жүрүштөн кийин сөздү улайбыз. Бети менен гол киргизип кое жаздады азыр Элмирбек Кабылбеков.
Теңгелбес Мусаев топты кайтаргандан кийин кайра топ Элмирбек Мусаевдин бетине тийди дагы ал жерден дарбаза торуна чулган кыла жаздады. Ошондой эле КТРКнын коомдук теле радио берүү корпорациясынын биринчи радиосунун журналисти Чыңгыз Рыскелдиев 8 номерде. Азырынча бул атат алгандар аянтка чыга элек. Алар алмашууда турат. Ал мезгилде дарыгерлер гол киргизип эсеп санын ачты. 5 номердеги бул голдун автору Шакиржан Абдрахманов, врач. Буттарынын арасынан топту өткөрүп гол киргизди. Таныштырууну улантабыз. Адилет Асаналиков, Элтер. Азыр кандай керемет! Голбу, гол эмеспи? Жок, калыс гол эмес деп эсептейт. Тирөөштүн үстүнө тийди, андан кийин линияга тийди демек. Кайра топ аянттын сыртына чыгып кетти. Адилет Асаналиков Элтердин журналисти болсо, Азат Муратбеков Пирамиданын өкүлү 7 номерде Владислав Темирлан жалбырактуудан. Ал ошондо азыр дагы бир сокку. Ошентип Владислав Темирлан жалбырактуудан 10 номерде, Шабдан Абылгазы уулу Спутниктин өкүлү 11 номер. Азырынча аны аянттан көрө элекпиз. Айбек Бийбосун уулу Азаттыктын белгилүү журналисттеринин бири 12 номерде. Ал аянтка чыкса коргонууга чыгат. Же Адилет Асаналиковду алмаштырат, же болбосо Шухрат Абдыкапар уулу. Андан сырткары Теңгелбес Мусаев Спорт Кейжиден, Спорт Кейжи порталынан ал 1 номер, 6 номер менен протоколдо 1 деп жазылган, ошондон улам-уламан айтып алатым. Иш жүзүндө 6 номерде жүрөт. Дарбазачы Адилет Керимбеков Кыргыз спорттуу каналынын баяндамачысы 6 номерде. Мына азыр ал топту алып туруп, бирок ошол жерден аны аягына чейин сактап кала алган жок. Максат Мамыралиев коомдук теле радио берүү корпорациясынын 5 номерде, Шухрат Абдыкапар уулу МТСтин өкүлү. Ошондой эки тараптын тең оюнчуларын дагы бир толук эсиңдерге салып өттүк. Бул финал Элтер мамлекеттик телеканалы түз эфирде YouTube'да жана Facebook'та сиздерге бул таймашты сунуштап атат. Айыгышкан күрөш тоо үчүн жүрүүдө. Азыр Шухрат Абдыкапар уулу ал жалган кыймыл аракети менен атаныштарын жасырып өтөм деген 3-1 болуп кетиши ыктымал. Жана сокку. Мирлан Кубанычбеков таамай теп албай калды. Алыскы бурчту камалаган албетте, бирок тактык жетише берген жок. Владислав Темирлан башы топко тийди, бирок андан ары сактап кала алышкан жок. Өтө керемет оюн орун алып атат. Азырынча дарыгерлер 1-0 алдыда. Элмирбек Кабылбеков, врач-травматолог, Сакадай бою сары алтын болсак болот. Өтө чапчан, шамдагай оюнчулардын бири. Бир оюнчунун дайымага көз салып туруусу кажет, анткысы көз ачканча чабуулга өтүп кетиши ыктымал. Тоо үчүн күрөш эки оюнчу бир топко күрөшүп алды. Адилет менен Азат. Жыйынтыгын көрдүңүздөр, топту алдырып ийди. Кимдин пайдасына болот? Журналисттер топту оюнга кошот. Тереңден чыгарылган топ Владислав Темирландын дарегине багытталган болчу. Азыр болсо Азат Муратбеков өзү бара жатат. Кана бир коргоочун жазып өтө алабы? Жок, албетте аны ишке ашыруу оңой эмес. Владислав бир оюнчу коргоп келди, дагы сокку uzatты. Өнөктөшүнө калтырып койсо болмок, анткени арттан Адилет Асаналиков топко дээрлик жетип калган эле. Анын позициясы жакшыраак болчу. Каалагандай сокку узатканга Азат Муратбеков аны көргөн жок, дагы бир аз шашып кетти. Тоо үчүн күрөш. Жок, бул жерде эреже бузуу катталбайт. Адилет Асаналиков өзү тең салмагын жоготту. Жок, тийишүү орун алды, бирок ошонсо дагы жаш дарыгер эреже буза тургандай кыймыл аракет кылган эмес эле.
борбордук бөлүктөн Мирлан Кубанычбеков ал ошентип тирөөч стилинде ойнойт. Чындыгында дарыгерлер татыктуу финалга чыкты деп айтсак болот. Журналисттер деле татыктуу чыкты, себеби болуп көрбөгөндөй айыгышкан күрөш жүрдү. Айрыкча жарым финалда көрдүңүздөр, пенальтинин жыйынтыгында алар финалга жетип келген. Дагы бир сокку журналисттердин кыймылы жайлап калды. Ал эми бул соккуну узаткан Азамат Мырзабраимов. Көбүрөөк кыймыл керек. Журналисттердин негизги курамы аянтта өтө көп убакыт өткөрүп атат. Алмашуудагы оюнчулар ошол эле Нурсултан Турузбеков, Бакыт Табышев, Чыңгыз Рыскелдиев да кимдер мисалы үчүн Шабдан Абылгазы уулу дээрлик аянтка чыкпай атат, өтө аз убакыт өткөрүлдү. Ал эми Айбек Бийбосунов чыгып атты эле, бирок бул оюнда Айбек Бийбосунов азыр аянтта экен. Ал чыгышы керек. Алмашууларды бат-бат жүргүзбөсө болбойт, себеби журналисттердин кыймылы жайлай түштү. Ал үчүн дарыгерлер сөзсүз түрдө жазалап коюшу ыктымал. Ошондуктан футзалда бат-баттан алмашып туруу бул ылдамдыкты жоготпоонун негизги критерий деп айтсак болот. Теңелбес Мусаев 4 секундтан көп топту кармап койду. Ошондуктан дарыгерлерге топ өткөрүлүп берип атат. Футзалдагы негизги эрежелердин бири. Дарбазачы топту 4 секундтан көп алып жүрө албайт. Азыр болсо Азат Муратбеков кандай өзгөчө прессингке барды, болгон ылдамдыгын кошуп. Бул биринчи тайм. Андыктан азырынча беттештин тагдыры чечилди дегенден бир топ алыс болушубуз керек. Көз көрүнүп кайсыл бир команда артыкчылыкка ээ болгону байкалбайт, бирок эсеп сандары албетте дарыгерлердин пайдасында. Экинчи таймда 1-0 эсеби түздөн-түз өзүнүн таасирин бериши ыктымал. Биринчи таймда бербейт. Айрыкча экинчи таймдын экинчи жарым бөлүгүндө. Шухрат Абдыкапар уулу жүрүшкө топту берген болчу. Ал эми Азат Муратбеков өз орунан пасты күткөн. Тайм-аут сурап атат журналисттер. Топ азыр аянттан чыкса, демек калыстар ага уруксат берет го дейм. 12-нчи номердеги дарыгерлердин курамындагы оюнчу Нуржигит Калиев азыр аянтта. Дарыгерлердин демек алмашуудагы оюнчулары бир топ тең ата оюнду жүргүзө аларын ушундан көрсөк болот. Сокку жана Теңелбес Мусаев манжалардын учу менен топту кайтарды, дагы жабыркап калды. Топту кайтарып жаткан учурда бетине буту тийип кетти окшойт. Теңелбес Мусаев Азамат канча ирет өз командасын голдон сактап калды. Бул ирет дагы ден соолугун тобокелге салып мындай нерсеге барды. Бакыт Табышев команда капитаны анын барып абалын сурап атат. Беттешти улантышы керек. Теңелбес Мусаевди алмаштыруу мүмкүн эмес. Албетте журналисттердин курамында мыкты дарбазачылар бар, бирок бул турнирге Теңелбес Мусаевден башка дарбазачы катталган эмес. Ошондуктан өзү жалгыз оюн таласында турушу керек. Сокку бир аз тактык жетишпей калды. Эми болуп кетти. Тайм бүттү. Биринчи таймды аягына чыгардык. Ошентип жыйынтыктоочу финалдык таймды баштадык. Журналисттер жана дарыгерлер командалары таймашууда. Жашыл кийимчендер журналисттер, кызыл кийимчендер булар дарыгерлер командасы. 1-0 менен дарыгерлер алдыда. Келечек кичи футбол боюнча жаштар турнири
жеңиштин куну өтө жогору, андыктан тыныгуу учурунда журналисттер өтө көпкө талкуулады кайсыл бир абалдарды. Андыктан ушул жерден эсеп санын алгач теңегенге аракет кылат. Агрессивдүү прессинг жок. Борбордук бөлүктөн бүтүп атат. Андай болсо, албетте дарыгерлер өздөрүнүн жарым аятында топу сактап туруу керек. Прессинг керек. Дарыгерлер да ошол өздөрүнүн жарым аятына атандаштарды чакырып туруп, андан соң гана ошентип ийгилик жаратуунун үстүндө иштегенге аракет кылат. Бирок тобокелге баруу деле кооптуу. Мына карасаңыздар, бүтүп атат 10-номердеги Илимбек Жумабеков. Жана болгондо дагы ушул тирөөж катары бул жакта Мирлан Кубанычбеков өтө сапаттуу оюнду көрсөтүп атат. Азыр журналисттерге жеңил эмес. Өтө татыктуу финалдык таймашка күбө болуудабыз. Айбек Бийбосунов эмне болуп кетти? 5 метр сурады эле, демек 5 метр аралыкта туруп туруш керек. Айбек Бийбосунов бул ирет Теңелбес Мусаевге өткөрүп берди. Буга чейин Адилет Асаналиков аркылуу ойногон эле. Мусаев борбордук бөлүккө чейин келип атат. Аянттагы оюнчу катары өзүнүн аракетин көрүүдө. Мына Шухрат Абдыкапар уулу жана кана албетте мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетти, тагыраагы буттан чыгып кетти. Азат Муратбеков сонун пасты Шухрат Абдыкапар уулунан алган эле. Дагы бир опурталдуу сокку орун алды Шухрат Абдыкапар уулу. Азат Муратбековго бул ирет рикошет жок, демек дарбазачы Аскат Рысов топту оюнга кошту. Жакын көйнөктөш аркылуу убакыт өтүп атат. Бош зоналарды такыр калтырбоо керек. Андай боло турган болсо, ошол замат дарыгерлер аны пайдаланат. Өтө жакшы курамдан турган команда экенин айтсак болот. Дарыгерлердин курамына чындыгында баа бердим. Баары бир кылка жакшы жогорку деңгээлде ойногон оюнчулар. Карасаңыздар, кандай сонун бул жерде тирөөштүн оюнунан кийин кандай сонун жүрүштү улап кетти эле. Бирок журналисттер азырынча чоң каталарды кетире элек. Бирдеги жүрүш бутун өйдө көтөрөйүн деп бирок тартынып калды. Анткени орой көрүнүш орун алып калмак. Азыр гол журналисттерге эмес, дарыгерлерге керек сыяктуу. Алар көбүрөөк чабуулга чыгып атат. Журналисттер чарчаптыр. Алмашууда чарчабаган оюнчулар бар, бирок аларды чыгарганда көзөмөл толук колдон чыгып кетиши ыктымал. Мына ошондон бир аз шекчип атышат. Ошондуктан дал ушул курам менен кандайдыр бир ийгиликтен үмүт кылып жаткан маалы. Ошондо булар бир күн ичинде канча беттеш өткөрүлдү дей турган болсок, тайпалык оюндарда 3, андан кийин жарым финал. Бул 5-оюн. Бир күндө 5 оюн өткөрүү албетте көптүк кылат. Бир күндө 5 оюн. Профессионалдар жада калса бир күндө 1 оюн ойнойт. Эми андан сырткары дагы ошол эле мезгилде бир күндө 1 оюндан сырткары бир нече күн эс алышат. Эми сүйүүчүлөр арасында мындай көрүнүштөр орун алып атканы билинбеген менен оюнчуларга болуп көрбөгөндөй оордук алып келерин унутпашыбыз керек. Андыктан азыр журналисттер темп менен, ылдамдык менен атаандаштарды ыңгайсыз абалга калтыра албайт. Анткени өздөрүнүн ага толук чама чаркы жете бербейт. Бир нече сантиметр азыр топ бийигирээк кетип калды. Кол менен ыргытылган топ, албетте дарбаза торуна тийгенде деле эсепке алынбайт.
Сол тарапқа топты өткөрдү. Негизинен жакшы ыкма Шухрат Абдыкапаровдун аткаруусунда буга чейинкисинде бир ирет дээрлик ийгилик алып келчүдөй көрүнгөн. Чарчаптыр. Адилет Азат Муратбеков чындыгында чарчаптыр. Азыр эреже бузуу бул жерден пенальти орун алабы, сыртынан болду же ичиненби? Чийинден Айып Аянттын сыртынан экен. Бул эми албетте мүмкүнчүлүк журналисттер үчүн. Анткени убакыт уламдан улам тарып баратат. Сокку ийгиликтүү болуп чыккан жок. Бирок топту сактап калышты. Айбек Бийбосунов. Айбек Бийбосуновдун мен билгенден кубаттуу соккусу деле жок. Андыктан рикошетке үмүт кылдыгы дейм. Ой Азамат, мына Теңгелбес Мусаевдин азыр кандай оор соккуну алып чыкканын көрдүңүздөр. Жүрүш уланат. Адилет Керимбеков атаандашын да өнөктөшүн да аяган жок. Тайм-аутты дарыгерлер алды. Мына тайм-аут артта калды. Кайрадан оюн жанданат. Журналисттер дарбазачынын ордуна 5-чи аянттагы оюнчуну чыгарабы деген суроо азырынча ачык бойдон. Эгерде анте турган болсо тескерисинче дарбаза бош калып, дагы гол өткөрүп алуу коркунучу бар. Дагы 5 мүнөт убакыт бар экенин эске ала турган болсок, да бир нече мүнөт ушул курам менен ушул абалда бактысын чабуулдан издеп көрсө болот. Ал эми дарыгерлер ушунчалык сапаттуу, дээрлик бир профессионалдык деңгээлде оюнду өткөрүп атышат. Жалаң пас алмашуу менен, топко көзөмөлдүк кылуу менен арттагы оюнчуларды колдонуп, журналисттерди топсуз калтырды. Бирок бул ирет топ аларда. Айбек Бийбосунов катачылык келтирип ала жаздады. Адилет жана ушул жерден Владислав Темирлан мындай абалды максималдуу түрдө пайдалануу керек. Эгерде кубок үчүн ичинде пат салышам десе, азыр мына дарбазачы дагы бир аз аянттан сыртка чыгып, эки оюнчуну өзүнө тартып туруп, андан кийин гана жүрүштү улантып атат. Журналисттер бири-бирине өтө жакшы көнгөн эмес го дейм, ошондуктан дарбазачынын ордуна аянттагы оюнчуну чыгарууга батын башы деле ыктымал. Азырынча күтүп туралы. Адилет Керимбеков азыр эрежени бузду жана негедир атаандашын ордунан тур деп ага буйруп атат. Албетте утулуп аткан команда нервтенбей койбойт, аны дагы калыстар да жакшы билет, атаандаштар да жакшы билет. Күчтүн баарын негизи оюндун өзүнөн көрсөтүү керек. Жакшы подкат, идеалдуу. Бул жерден Адилет Асаналиков өтө алган жок атаандашынан, жана сокку узатканга шарт түзүлдү. Сокку Теңгелбес Мусаев. Бул дарексиз пас. Теңгелбес Мусаев болсо кезектеги сейфин ошентип жасаган. Журналисттер дарыгерлерге караганда көбүрөөк чарчагандай таасир калтырып атат. Жана дарыгерлердин кезектеги жүрүшү орун алмак. Адилет Керимбеков экинчи сары кагаз, жок, бул оюндагы биринчи сары кагаз. Буга чейинки оюнда бир сары кагаз алган болчу. Топ менен Шакиржан Абдрахманов стандарттык абалдарды аткаруудагы чебер оюнчулардын бири, бирок ал эмес. Бул жерде ой керемет чечүүчү сокку болду го дейм. Азыр дээрлик нөлдүк бурчтан сокку кадап кетти. Дарыгерлер дээрлик
бир буту менен демек чемпиондук марага жетти десек болот. Бирок убакыт бар, азыр көптүр бар. Абалды оңдоп кетүү үчүн болуп көргөндөй чоң эмгек керек, жана ошол эле учурда болуп көргөндөй жолдун да болуусу талап кылынат. Байкап көрөлү. Дарбазачынын ордуна аянттагы оюнчуну чыгарабы? Журналисттер жок, ага батынган жок. Мындай абалда ийгилик жаратуу кыйын го дейм, анткени эки таймдан бери бир да гол киргизүү мүмкүнчүлүгү, тагыра бир да гол жаралган жок. Жарата алышкан жок журналисттер, андыктан негизинен аянттагы оюнчуну чыгаруу өзүнөн өзү суралып аткан. Ошентсе дагы андай ыкманы толук даярданган команда гана чыгарбасы колдонбосо, башкалар ага батына бербейт. Бош дарбаза менен ойноо албетте жеңил эмес. Жүрүш уланат. Мына ошентип пикир келишпестик болуп көрбөгөндөй жогорку чекке жетти. Кызыл кагаз. Кызыл кагаз. Элдияр Келдибек уулу мындай учурда албетте жөн турбайт. Калыс сөзсүз түрдө реакция жасайт. Чыкты атат аянттан 4-чү номердеги Атабек Кудайбердиев, врач, травматолог, ошентип кызыл кагаз менен сыйланды. Калыстардын деңгээлинде эч кандай шек жок, урматтуу көрөрмандар. Булар эл аралык ири турнирлерди тейлеп жүргөн калыстар. Алар чечим чыгараарда чечимди жөн эле чыгарышы мүмкүн эмес. Сөзсүз кандайдыр бир негизге таянып туруп аны ишке ашырат. Азыр бир оюнчуга аз. Дарыгерлер аныктан Владислав Темирлан эсеп санын кыскартты. Бул жагы чындыгында хоккейдегидей болду десек болот. Бир оюнчуга көп болгон мезгилде ошол замат. Ошентип эсепти 1-2-ге жеткирди. Тайм-аут. Тайм-аутту дарыгерлер алды. Саналуу мүнөттөр, андыктан жыйынтыктоочу учурда журналисттер абалды оңдоп кетеби же тескерисинче ушул жерден 8-чы номердеги Элмирбек Кабылбеков топту өзүндө сактап кала алган жок. Кайрадан Владислав Темирландын дарегине топ. Тереңден чыгарылган пас. Журналисттер бир аз шашканга туура келет го дейм, антпесе убакыт өтүүдө. Аут. Адилет Керимбеков аягына чейин демек күрөштү. Ылдам каршы чабуул. Ылдам бул жерде эки тараптын эле чарчаганы көрүнүп турат. Албетте ушул жерде Илимбек Жумабеков. Убакыт бүттү. Финалдык беттеш ошентип соңуна чыкты. Урматтуу көрөрмандар, спорт сүйүүчүлөрү, жаш журналисттер, дарыгерлер беттешинде дарыгерлер жеңүүчү болуп чыкты. Келечек кичи футбол боюнча жаштар турниринин жеңүүчүсү, бул кубоктун ээси. Ошентип эртеден кечке созулган турнирди дагы биз жыйынтыктоо алдында турабыз. Урматтуу көрөрмандар, алдыда албетте сыйлык тапшыруу аземи бар. Анын астында ошол бүгүнкү чоң самалыкта ири турнирде сиздер үчүн кызмат кылган демек съемкалык топко ыраазычылык билдирүү өткүм келет. Жалпысынан ЛТР телеканалынын көркөм жетекчиси Жолдошбек Токтосунов, режиссерлор Данияр Аспердиев жана Адилет Карабалаев, операторлор Жумабек Ногоев, Нурсултан Осмонакунов, Жакшылык Идрисов, Эржигит Тилекбек уулу жана башкалар.
ошондой эле бат-баттан аты жөнүн айтып өтөйүн. Айбек Койчубеков, Урмат Шабинов, Ерлан Намасов, Аскат Бейшембиевдер техникалык топ, ошондой эле үн режиссеру Үйсөн Камчыбек уулу болду. Жана мен баяндамачы Эркин Абдуллаев сиздер менен эртеден бери чогуу болдум. Дагы бир ирет ийгилик жараткан командаларды жана катышкан командаларга ыраазычылык билдирип өтүп, эң негизги ыраазычылыкты ошол эле учурда күйөрмандар сиздерге айткым келет. Уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык. Мен болсо демек өзүмдүн кызматымды токтотоюн, бирок сиздер бизден алыстабаңыздар, анткени алдыда сыйлык тапшыруу аземи бар.